Саламатсыздар, урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналды көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн көптөн бери аябай көп жолу менин көрүүчүлөрүм комментарийлерден сураган, ушул Кыргыз Республикасына кандай бизнес жасаса болот деген ушул баягы рубриканы баштагыла деп айтышты эле да. Менде бир 1000ден ашык бизнес пландын идеялары бар. Мен өмүрүм ичинде 200дөй бизнес план жазгам. Анын ичинде бир нече бизнес пландар жакшы миллиондогон долларлар тартып алышкан өзүнө. Анан албетте кайсы ишкерликте кандай маалыматтар бар менде бар да. Божомол менен эсептелинген сандар бар. Анан түз баягы улуттук статистикалык комитет берген сандар бар. Жана башка маалыматтар бар да. Анан ушул кичине четинен бөлүшөйүн деп чечтим. Эгерде сиздер мисалы үчүн алыскы эмгек миграцияда жүрүп, Москвада болобу, же болбосо башка өлкөдө болобу, анан Кыргызстанга кайрылып келейин деген ниетте болсоңуздар, кандай бизнести баштасаңар болот бияка келип. Биз кайсы бир идеяларды карайлы ушул видеодон. Бул балык чарбачылыгы, тоок мал чарбачылыгы, мөмө жемиш кайра иштетүү, кийим кече жасоо, кашемир, таскана же болбосо баягы жүн, бала бакча иши, англисче жана компьютер окутуу, ушул бизнестерди бул жерден карайлы. Эмнеден баштайлы? Форель чарбачылыктан баштасак, алгачкы инвестиция буга $15,000 $30,000 чейин керек болот. Муну кредит катары алса болот, бирок көп учурда кредит эч ким бербейт. Ошон үчүн кара жумуш жасап эле же болбосо баягы кандай гана жумуш болбосун ошол жумушка орношуп, иштеп, акчаны жыйнаш керек болот. Кээ бир учурда тууган тушкандардан сураш керек болот, бирок баягы эң башы көзүңөр тынч нерсе бул өзүңүздөр топтоп алып, анан ишти баштасаңар. Анткени биринчи ишти баштаганда сөзсүз күйүп кетиш ыктымалы толук бар да. Ошон үчүн эгерде мындай туугандын акчасын коротуп ийсеңер же банктын акчасын коротуп ийсеңер, залогту жоготуп, бул жашоого катуу сокку болот. Ошон үчүн ушул соккудан арылыш үчүн жөнөкөй эле иштеп эле, жумуштан иштеп эле, күндө барып эле акчаны топтоп алгыла да. Канча жыл өтөт? 5 жыл керекпи, 10 жыл керекпи, 15 жыл керекпи? Мадемиктен ошончо жыл кетерсин, бирок биринчи капиталдарды ошентип өзүңөрдүкү болсун да. Анан үйрөнүп алгандан кийин, биринчи ийгиликке жеткенден кийин анан кредит алса болот. Анан туугандардан, тушкандардан жыйнаса болот да. Өзүңөргө мына биринчиден ийгилик жаратып, ишенип алгандан кийин, баарын билип алгандан кийин ушундай кылыш керек да. Орточо рентабелдүүлүгү 15-20% болот. Бул деген эмнени билдирет? Ар бир 100 сомго 115 же 120 сом табасыңар да. Анан 100 сомун мисалы үчүн бүт ошол өздүк баага кетет, себестоимостке, 15 сомуңар чөнтөктө калат да. Ушундай да негизи рентабелдүүлүк. Шарттар кандай керек? Таза сууга мындай таза суу керек сиздерге. Булактар, бассейнде керек, суу температурасын көзөмөлдөөчү жабдуулар керек. Кээ бир учурларда автоматтык түрдө жем чачуучу машиналар керек. Ал да кымбат да, бир $1000 кем эмес. Бирок базар көлөмү абдан чоң да. Кыргызстанда 200,000 тонна өстүрсө болот. Экспорт баасы $4-5 килограммына. Ошон үчүн потенциалдуу киреше, таба турган киреше $1 миллиард тегерек да, $900 миллион. Аябай жакшы бизнес. Өзүмдүн да тааныштарым ушул бизнести алып барышкан. Үй салышты, ипотекаларын жабышты, 2ден машина алып, азыр ошол иштин чоңойтуп, кайра өнүгүп баратышат да. Ал эми мен ошо алгачкы баштаган 10дон ашык бизнес планды коштогом, 2 бизнес план РФКР аркылуу өткөндөн кийин, анан ошол ишканалар бүгүн аябай зор да, аябай зор, чоң, башка ишканаларды үйрөтүп жүрүшөт. Негизи ошо баягы балык чарба ассоциацияларын түзүп, аябай көп Кыргызстанга эмгегин сиңирип атышат. Ошо 8-16 жыл, биринчи жолу алгач укканда 8 жыл мурда биринчи бизнес план жазып бергенимде, Кыргызстанда ошо 5,000 тонна эле чыгарчы да. 5,000 тоннанын тегерегин чыгарчы балыкты. Бүгүнкү күнү болсо 20,000 тоннадан ашты. Ошо да 200,000 тоннага чейин барат да буюрса. Кыргызстанда суу көп, анан суудан форель даамы жакшы болот. Бирок бир нерсени айтайын, эгерде жабык бассейндерде өстүрсөңөр, балыктын даамы начар болот да. Сууну аябай жакшы аэрация кылыш керек. Муну баягы булактарда өстүрсөңөр же болбосо мондай садковый хозяйство деп коет, баягы ачык суу, чоң көлөмдөгү суунун ичинде садок ушундай салып туруп өстүрсөңөр, даамы абдан жакшы болот да, мына экспортко жакшы. Тоок чарбачылыгы буга $10,000 $20,000 чейин кетет. Рентабелдүүлүгү 10-15%. Албетте шарттар бул мүлк, кандай мүлк керек? Санитардык шарттар керек, жылытуучу система, тоют керек. Жерди арендага алсаңар болот.
же болбосо жерде баягы өзүңөрдүн чарба үлүш болсоңор ошол үлүштү колдонсоңор болот да. Базар көлөмү $120 миллион бүгүн. Токтун эти, токтун жумурткасы. Күнүндө баягы 60 миң жумурткадан чыгарган ишканалар бар. Алардын 70% базарга чейин жетет. Кээ бирлери чагылып кетет, албетте 30% чагылып кетет. Ал баягы бизнестин ушундай шарты болуп калат да. Бирок ал деле жакшы акча алып келет. НДСтен бошотулган баса токкананын жемдери да. Бир нече жолу өкмөт бошотуп турган. Негизи токкана бизнесинин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бир ошо мен тааныган кишилер аябай жакшы ушундай ишканаларды уюштурушту. Мисалы үчүн ошо Адалазык деген бар да, ошо Агрокуш деген ишкана бар. Ошол мырза аябай жакшы ушундай ишканаларды уюштурду деп айтсам болот да. Анан ал боюнча дагы интернетке ачык бөлүштү маалыматты. Кантип өстүрүш керек экенин ошону да алып калсаңар болот. Мал чарбачылыгы алгачкы инвестициясы $20 миңден $50 миң чейин керек болуп калышы мүмкүн. Рентабелдүүлүгү 20-30% чейин жетет. Жакшы рентабелдүүлүк. Бирок жайыттар керек, сарайлар керек, кошарлар керек, ветеринардык тейлөө керек да. Бирок базар, мен айтайын, 240 миң тонна этти мындай өздүк чыгарса да 79%, мисалы үчүн акыркы 6 айда ошо 24-жылдын ошол эттин ушул 70 эле пайыз болду да, баягы ички эт чыгаруучунун көлөмү. Калган 30%ды импорттодук да, башка Казакстандан алып келдик, Кытайдан алып келдик, Индиядан алып келдик, башка өлкөлөрдөн алып келдик да. Анан эгерде мындай карасак, эгер өлкөдө талап бар да, баасы кымбаттап атат, экспортко кетип атат кандайдыр бир көлөмү. Ички көлөмдү толук жабыш үчүн бизге дагы муну экилетиш керек да. Ошон үчүн мал чарбачылык эмгичекти жакшы бизнес. Бир гана ошо баягы жайыттарды талашмай болушу мүмкүн, бирок баягы кичинекей чарбада өстүрүш ыкмалары дагы өнүгүп келет. Мөмө жемиш кайра иштетүү таттуулар. Бүгүнкү күнү ошо алманын маалымат боюнча алманын 50% ушул өлкөбүз боюнча түшүп калат да. Түшүп туруп бактан терилгенге чейин таштанды болуп эле чирип кетишет да. Ошолорду кандайдыр бир ыкма менен жыйнаганга мүмкүнчүлүк болсо, сырьё абдан көп, Баткенде көп, Ысык көлдө көп да, Чүйдө көп. Ошо баягы бизде голден алмасы аябай баягы жакшы жайылды да. Ошол мисалы үчүн алма аябай баалуу. Алма өрүктөрдүн баарын жыйнап туруп, кургатып туруп, аны баягы гомогендештирип, анан тартуулар жасап туруп, же концентрат жасап туруп сатса, дүйнө жүзү боюнча суроо талап аябай чоң. Бул продукцияны өлкө ичинде сата албайсыңар, бирок экспортко аябай жакшы кетет да. $8-15 миң керек, орточо рентабелдүүлүгү 15-25%. Шарттар кайра иштетүүчү цех, ага имарат керек. Имаратты баягы жакшы эл аралык стандарт менен коштош керек, муздаткычтар керек, таңгактоо жабдыктары керек. Анан албетте базар көлөмү $290 миллион деп баалайбыз да бүгүнкү күнү. Ушундай аппараттар, гомогенизаторлор жана башка ушундай аппараттар керек болуп калат. Технологияны билиш керек болуп калат. Накта жүн жибин жасоо, кой козу терилеринен $12 миң $25 миң инвестиция керек, орточо рентабелдүүлүгү 20-30%. Жүндү жууп тазалоочу, боёо, тигүүчү жабдуулар керек болот. Анан базар көлөмү бүгүнкү күнү мисалы үчүн ошо эгерде бүт жүндү жыйнаса, бизде баягы айыл чарбачылыктарда кээде койдун жүнү ыргытылат да, ташталат. Жеке үй бүлөлөр койду сойгондон кийин жүндү илип коет, анан ошол жүн ойгошо берет, чирип эле жата берет да, жок болуп кетет. Базар көлөмү ошол 44 миң 800 тоннаны өндүрсө болот. Анын баасы эгерде жүн жип кылып туруп сатканда, же өзүбүздүн тигүүчүлөрүбүзгө берсек, же сыртка сатсак, $627 миллион чейин бааланат базар көлөмү. Ушунча акча базарда бар. Жүндү жууш керек, атайын химикаттар менен аны баягы калыбына келтириш керек. Кандайдыр бир деңгээлге, кандайдыр бир сапатына. Анан ошондон жасалган жиптер аябай кымбат сатылат. Суроо талап аябай жогору дүйнө жүзү боюнча. Кымбат, өтө кымбат да баасы, жүндүн баасы бүгүнкү күнү. Анан албетте бала бакча бизнесин алсак, өлкөдө аябай чоң суроо талап түзүлдү. Бала бакчалардын саны жетишпей жатат. Бала бакчаларда жеке частныйларда дагы мамлекеттиктерде 70 балага чейин болуп кетип атат да, частныйларда 25-15 бала болуп атат бир группада. Алгачкы инвестиция бияка $5 миң керек, $10 миң тегереги керек болуп калышы мүмкүн. Рентабелдүүлүк 10-15% чейин барат.
Бизнес оңой эмес. Бул жерден балдардын коопсуздугун сакташ керек болот да. Шарттар жана коопсуздук, санитардык шарттар, оюнчуктар, кандайдыр бир жакшы мындай жылууланган үй керек. Базар көлөмү 416 миллион доллар, Кыргызстандын ичинде эле. Дагы биздин өлкө ичинде баягы англис тилге суроо талап өсүп атат. Англис тилге окутуш керек, анткени эл аралык билимди, сапаттуу билимди алыш керек биздин жаранда. Ага жеңил акча менен баштаса болот, 3000 доллардан 6000 долларга чейин. Орточо рентабелдүүлүк 10-20%, шарттар жана мүлк, окуу бөлмөлөрү керек, ижарага алынабы же өздүк мүлк болобу, окуу китептери, компьютерлер керек да. Базар көлөмү 28 миллион доллар. Кыргызстанда суроо талап бар, өзгөчө айыл жересинде суроо талап жогору. Албетте бул баягы муну уюштуруш жеңилирээк болот да. Компьютердик окутуу борборлору керек. Компьютердик сабатсыз жаран такыр эчтеке кыла албай калат да бул дүйнөдө. Ошон үчүн окутуш керек ага. Алгачкы инвестиция 4000 доллардан 7000 долларга чейин керек бул жерге. Орточо рентабелдүүлүк 15-25%. Шарттар жана мүлк, интернет, компьютерлар, проекторлор керек. Эгерде акчасы жетсе, көбүрөөк болсо, интерактивдүү доскалар керек да. Базар көлөмү 516 миллион доллар өлкө ичинде. Өзгөчө региондорго уюштуруш керек да, айылдарга, ошол жерлерге уюштуруш керек ушундай бизнести. Негизи Кыргызстанда интернет жакшы тарагандан кийин, эгерде биздин жаш балдарды ушул компьютерди өздөштүргөнгө үйрөтсө, программист болгонго, үйдө отуруп алып эле, интернетке кошулуп алып эле, ар кайсы областтан дүйнө жүзү менен иштей алат, дүйнө жүзүнөн акча өндүрө алат. Муну үйрөтүш же баягы видео сабактарды YouTube'дан алса болот, же болбосо өзүңөр бир сыйра жакшылап окуп туруп, базалык ошол компьютердик сабаттуулукту жана программалоо негиздерин окутсаңар муунча жетет да, ошо алгачкы биринчи кадамдар үчүн. Албетте класстарды, компьютерлерди алыш керек болуп калат. Негизи акчанын баары ушул нерсеге кетип калат да. Жыйынтык оңой ылайыктуу бизнес баштоо бул деген ток чарбачылыгы, кичинекей баягы 500 баш менен баштаса болот. Жана англисче окутуу борбору. Потенциалы, пайдасы чоң, анан аябай көп көлөмгө чейин жеткирүүчү жана жакшы акча табам десеңер, миллионер болгом десеңер, бул форель чарбачылыгы, мал чарбачылыгы жана мөмө жемишти жүндү кайра иштетүүчү бизнес болот да. Бул деген мен деген ошо кызыктуу маалымат алган жана бизнес план түзгөн тармактардын кичинекей эле бөлүк, жети эле мындай багыты да. Мындан негизи 1000 багытка чейин карап чыккам, ошон үчүн кийинки видеолордо аларды да карайбыз. Андай эмесе, ошо бизнес жасаардын астында аны пландаштырыш керек. Ошон үчүн мен бизнес пландоо курсун жазып бергем. Ушул QR кодту телефонуңарга тартып алып өткүлө, катталгыла, же болбосо шилтеме видео сүрөттөмөсүндө бар. Ошол видео курстан өтүп туруп, андан ары бизнес жасаганга мүмкүнчүлүгүңүздөрдү алыңыздар. Же болбосо баягы ошону эле консалтинг катары сатсаңар болот да. Бизнес план түзүп берүү, мындай кандайдыр иш аракетин консультация, кеңешме кылып сатса болот. Ошол каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө дагы комментарийлерге жазгыла, кайсы бизнес тармактар силерди кызыктырат. Ал булар боюнча мен кардарларымдын конфиденциалдык баягы сыр маалыматтарын ачпай, жалпы маалыматтарын ачып берем сиздерге да ошол видеолордо. Анда эмесе, эмки видеолорго чейин. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.